Жолдорду жоктой болсун. Талас районунун Бешташ айыл өкмөтүнө караштуу Балбал айылында ушундай жаркыраган ФАП пайдаланууга берилди. Ачылышына саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана эл өкүлдөрү катышты. Эмкананы заман талабындай кылып курууга Ассафа фонду колдоо көрсөткөн. Эми айылдыктар бул жерге келип, гинекологиядан баштап тиш доктордун кызматына чейин пайдалана алышат. Тиш доктордун аппаратурасы, стоматологический эң акыркы заманга жооп бере турган аппаратура бул жердеги. Ал жерде гинекологический, педиатрический, кардиологический бүт бардык аппаратуралардын бардыгы бар. Мурун болсо условиясы жок жерде иштешти, азыркы кезде мынакей заманбап условиясы бар имаратты биз куруп бердик. Ошондой эле Чолпонбай айылына Бейсип куруп атабыз, Секер айылына коюп атабыз, азыркы кезде Бекташ айылына куруп атабыз. Кайсы жерде мукташтык болуп, кайсы жерде ФАП керек болсо биз ошол жерге куруп беребиз. Өзүбүздүн мамлекеттин каражатына курабыз, же болбосо ушундай камкордук фонддорго кайрылабыз. Жаңы ФАПтагы шарттарды айыл калкы жактырды. Таза жана жаркыраган жарык бөлмөлөр элеттин ак кабатчандарын кубантты. Себеби буга чейин дарыгерлер эч шарты жок авариялык абалдагы үй тибиндеги имаратта жана эски мектептин бир бөлмөсүндө иштеп келишкен. Азыркы условия аябай жакшы. Өзүм да сүйүнүп атам. Бүтүк оборудование келди. Холодильник, стул, стулья, женское кресло, зубной менен. Кудай буйруса элге кызмат кылабыз. Баарына рахмат. Баары жакты мага. Деме ошонун ичинде иштегендер жакшы эле болду бизге. Жакшы врачтар келсе, тиш доктурлар келсе, балдарыбыз тияка талашка сүйрөп жүргөндө берге кирип чыгып турган абдан жакшы болбоду бизге. Өсүбүздө бутубуз басалбай майрип тактай менен жүрүбүз. Өсүбүздө келип турабыз. Абдан жакшы болду. Айылдагы ФАПтын курулушуна эл өкүлдөрүнүн дагы салымы бар. Алар жергиликтүү элдин көйгөйүн угуп, бийликке жеткиришкен. Мамлекеттин колдоосу жана фонддор менен тыгыз иштешүүсүнүн натыйжасында ушундай эмкана курулуп калды. Алымкадыр Сабировичке рахмат, ошол биздин баягы көтөргөн маселени сразу колдоого алып туруп, ушул бүгүн жаркырап ачылып атат. Айылдар өнүгө берсин. Азыр эми бул жерде дагы бала бакча маселеси бар. Бала бакча маселесин да үстүндө иш алып барып, ал бала бакчадагы жакын арада ишке ашып ачылып калса, бул баары эл үчүн кылынып аткан мамлекет тарабынан эл өкүлү катары биз жеткирип, элдин баягы көйгөйүн жеткирип кылынып аткан мамлекеттин ишинин жыйынтыктары го деп ойлойм да. Ошентип Балбал айылындагы бир көйгөй чечилди. Бул курулушка айыл өкмөтү да өз салымын кошкон. Жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүп, сырткы жумуштарын бүтүргөн. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен сиздер көрүп отурган сыртындагы курчалышы, ичиндеги брусчаткалары, ушул мынакей электр энергиясы, проводкасы, карагайы бүткөрүлүп берилди. Эми азыр иш кагазтарын кабыл алып, өзүбүздүн муниципалдык менчикке отургузуу иштери турат азыр. Белгилей кетсек, бүгүн саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана эл өкүлдөрү Талас обласы боюнча 2 жаңы ФАПтын ачылышын жасады. Аталган медициналык мекемелер керектүү жабдуулар менен толук камсыздалды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.